Шайлоо комиссиясынын төрагасы айыл өкмөттүн аймагындагы шайлоочулардын тизмесин алып, участкалык сейфке салды. Алтынай жакында эле 1 жылдык окуусун аяктап, шаардан айылга келген. Ал жакында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү жөнүндө кошунасынан укту. Алтынай 1 ай мурун 18ге толгон. Биринчи жолу шайлоого барганы жатат. Алтынай участкалык шайлоо комиссиясына добуш берүүгө 16 күн калганда, өзүн шайлоочулардын тизмесинде бар экенин тактоо үчүн барып, тизмени таппай койду. Ал жергиликтүү аялдар уюмуна кайрылды. Уюмда иштеген Жибек буга чейин бир нече жолу шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштегендиктен, шайлоочу өзү жөнүндө тизмени кантип аныктоо керектигин кенен түшүндүрүп берди. Ага ылайык, биринчи, участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүгө 50 календардык күн калганда, калкка маалымат катары тиешелүү шайлоо участогунун аймагында шайлоочулардын алдын ала тизмесин илүүгө милдеттүү. Экинчи, добуш берүү күнүнө карата шайлоочулардын тизмесине активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жергиликтүү жамааттын мүчөсү белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны кириши шарт. Үчүнчү, ар бир шайлоочу кандай гана болбосун ката же өздүк маалыматтарынын так эместигин, ошондой эле шайлоочулардын алдын ала тизмесинде жок болсо, добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен ырастоочу документтерди тиркеп, арыз менен участоктук шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу. Төртүнчү, шайлоочудан белгиленген формадагы арызды алганда, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү арызда көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана берилген документтер менен шайкештигин текшерет. Шайлоочу мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик порталдагы шайлоочунун кабинети аталышындагы сервис аркылуу электрондук түрдө арыз берүүгө укуктуу. Бешинчи, участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн калганда шайлоочулардын таанышып чыгуусу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин илүүгө милдеттүү. Алтынчы, шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу добуш берүү күнүнө 15 күн калганда токтотулат. Алтынай участкалык шайлоо комиссиясына барып, төрагадан шайлоочулардын тизмесинен өзүн текшере алды жана шайлоочулардын тизмеси милдеттүү түрдө тактада илинип турушу керектигин эскертти.